Рахмат. Бактыбек Сагындыкович, мына азыркы мыйзам эмес. Жанагы сиз айтып аткан 80ден ашуун депутат, ушул мыйзам эмес. Алар башка мыйзамга кол койгон болсо, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Мен сизге азыр далилдеп берсем. Бул мыйзамга кол койгон эмес 80 депутат. Ал башка мыйзамга кол койгон. Мыйзамдын аталышы дагы башка. Эгерде ошондой далилденсе, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Рахмат, Жанарбек Кубанычевич. Сурооңуз жакшы. Эми 80 кишини колун коюп алып, башка мыйзамга десе мен эмне дей алам ал? Жогорку Кеңештин депутаты болуп атса, өзүнүн колунан башын тартып атса, мен ойлодум эле ушул жерде отурган депутаттарыбыз баарыбыз баш мыйзамы Конституция площадка ачылып иштеп атат деп, ошол жерге барып сунуштарды берген ордуна мына мен силер менен чогуу жоопкерчиликтен качкан жокмун эчкеден. Жоопкерчиликтен эмне үчүн биз коркобуз? Мамлекетибизди башкарган президентибиз жоопкерчиликти алам деп өзү айтып отурса, бергенден эмне коркуп атабыз? Баш ийип эле келбедикпи? Президент эчтекеге жооп бербей, өкмөт баарына жооп берип, ортосунда жогорку кеңеш кыпчылык. Бүгүн ачык айкын жанатан бери айтып отурам, 3 айдан бери эшик ачык болду, телевидение, журналисттер болду, НПОлор. Ошол жерге басып барып сунуштарыңарды бербейсиңерби? Эл өкүлү болсоңор. Регионго барып түшүндүргүлө деп өзүңөр басып бербей, элди күнөө кылып атасыңар. Мен дагы айтат элем, бул менин эрким менен бул жерде отурган жокмун, элдин талабы болуп атат. Элдин талабын аткаралы деп, үмүтүн аткаралы деп. Кандай болот? Анан коркута берген болбойт да. Революция болсо келет дагы революция алар да. Бак Сагындыкович, суроого жооп бересизби? Мен айтпадым, чогулткула 80 айтсын меники эмес деп. Менин колум эмес деп. А мен 80 кишиге жооп бере албайм. Мына бул жерде менден башка киши жооп бербей атат. Кошо иштешкенбиз. Конституциялык кеңешмеге чогуу отурган жаныбызда. Эми кеңешмеге басып барсаңар болот деп айтып атпайсызбы эми? Ар бир бийликтин демилгесин колдоп басып бере бергенге анча-мынча намыс дагы керек да. Андай баарынын эле колунан келе бербейт. Баш мыйзам да, урматтуу. Баш мыйзам деп атпайсызбы? Жанарбек. Мына 2016-жылы дал ушул парламент Атамбаев демилгелеген баш мыйзамды дагы колдоп бергенбиз да. Айтып атпайсыңарбы азыр элибиздин 80% колдоп берди президенттик башкарууну. Ошол убакта бийлик алып чыкканда анда дагы 80% колдоп берген да элибиз. Акимдер, губернаторлор, мэрлер бардыгы иштейт да, бийлик иштесе 80% бул дагы өтөт. Мурда дагы өткөн. Мына ушул парламент 6 премьерди алмаштырдык, баары мактадыңар ушул жерден. 3-чү президент менен иштешип атабыз. 2 жолу баш мыйзамды алмашып атабыз. Эми акыры таркалып кетерибиздин алдында кичине намыска келсек болот эле да. Өтө чоң мыйзам бузуу менен өтүп атат. Экинчи суроом. 67-чи беренин 2-чи пунктты караңыз. Бир эле адам 2 мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт деп турат. Жооп бериңиз, ошондо азыркы президент Садыр Жапаров кайра 2-чи мөөнөткө шайлоого барса, 2032 жылга чейин президент болобу же 2037 жылга чейин президент болобу? 5 жылдан болот. Азыркы баш мыйзам боюнча 6 жыл болот. Ошо биринчи суроогун 5 жыл деп санаса болот. Азыркы конституция киреби кирбейби? 2037 жылга чейин президент болобу же? Мен жооп бербедим, 5 жылдан болот. Канча жолу? Жазылып атпайбы? Ушул конституцияга киреби дейм? Же кийин баш мыйзам жаңы кабыл алынгандан кийин кайрадан 2 мөөнөт болобу дейм? Мен сизди түшүнүп атам. Сиз ойлоп атасыз, азыркы конституция менен иштеп атат, бүгүнкү конституция менен 6 жыл болуп, анан дагы 5 жылдан 2 жолу 16 жыл болот деп. Ошондойбу? Андай болбойт, 5 жылдан. 5 эмес, биринчиси 6 жыл болот. Экинчиси 11 жыл. Анда азыркы президентти биз мөөнөтүн эгерде 2-чи мөөнөткө барам десе, 2032 жылга чейин узартып берет экенбиз да ушул парламент. Туурабы? Кыргыз элине чоң жакшылык кылып атсыңар анда силер. Жанарбек Кубанович, мен жооп бердим сизге. 10 секунд. Атамбаев убагында өкмөттүн полномочиясын күчөттүк, баарыбыз колдоп бердик. Эми президенттикти эртең хандык башкаруу десек, хандыкты колдоп берсек, шактык башкаруу десек, шактыкты колдоп берсек, мындай коомчулукка уят болуп бүттүк, урматтуу депутаттар. Ойгонол дагы мындан баарыбыз баш тарталы.
акыркы жолу бир адилеттүү, биз эмне элдин